министрим. Бірнеше сұрауым бар елем, бұл талқыға қазір уақыт жоқ. Советтер Союзы уақытында мамлекеттің есебінде қанша суғат жері, қанша жайыт бар еле. Анан Союз тарқағандан бері анын қаншасы қалды азыр мамлекеттің қолында, қаншасы жеке меншікке өтіп кетті. Егер білсеңіздер дағы, жеке меншікке өткен ошол суғат жайыт жерлерінен қанша салық түшіп атат. Şu сұрауға жооп берип коесуздар бу? Билишиңиз дайын болбосоңуздар, анан жазуу түрүндө да бересиздер, азыр болушунча айтып берсеңиздер. Руслан Айтбаевич, рахмат. Негизи ушул бүгүнкү күндө 9 миллион 5777 ошол жайыт жерлер бар. 1 миллион 219 миң ушул айдоо жерлери бүгүнкү күндө биз пайдаланабыз. Анан Микрофонго айтасызбы? Микрофон угулбай жатат. Урматтуу Руслан Айтбаевич, ушул жайыт боюнча 9 миллион 5777 гектар жер бар. Ушул айдоо жерлери 1 миллион 219 миңди биз бүгүнкү күндө иштетип атабыз. Анан бар салык боюнча сиз айтканда биз отдельно мындай бир кагаз менен берели. Союз убагында ошол көрсөткүчтөрдүн баарын чогуу сизге кошумча материал катары жазуу түрүндө беребиз. Түшүндүм, мен айырмасын, урматтуу министрим, айырмасын угалган жокмун, анда жазуу түрүндө бериңиздер. Мүмкүн эми дайын болбошуңуздар да мүмкүн, эми арда цифралар керек мага. Урматтуу өкмөттүн өкүлү ушуну карап койсоңуздар, жазуу түрүндө берип койсоңуздар. Экинчи суроом, азыр мына Евразия салкагында жеңилдиктерге байланыштуу биздин көп ошо айыл чарбасында иштеген ишкерлер Россияда, Казакстанда, Белоруссияда, Алтайда ар түрдүү фермерлик чарбаларды жасашып иштеп атышканды тууралуу басма сөз маалыматтарында көп маалымат бар. Ошолор менен байланыштасыздарбы? Канча жер иштетип атышат биздин кыргыз ишкерлер? Барбы маалымат? Айтбаевич, бул боюнча толук мындай канча гектар жер иштетип атканы маалымат жок. Бирок сиз айткан ошол Ярославль областынан баштап биздин ушу ишкерлер Алтай крайында дагы иштеп аткан боюнча биз алар менен байланыш түзүп, эми отот, бирок канча гектар жөнүндө маалымат жок. Аны айтайын деген урматтуу министр, мен угуп атканыма караганда ошол жерде иштеп аткандар, Россия, Казакстанда, Белоруссияда аерде кредит алган жеңилдиктер берип болуп атат. Андан кийин жаңы технологияларды алып келип, Кыргызстандан барышып, Россиядагы биздин кээ бир ишкерлер, ферма курган ишкерлерге барып тажрыйба алып келип атышат. Ошону сиздер дагы министрлик иштеп, колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылбайсыздарбы деген сөз. Акыркы суроом, урматтуу министрим, азыр илим изилдөө академиясы тууралуу, жанагы ушу жерди изилдөө биздин Кыргызстандагычы жайыттарды, сугат жерлеринби, ошолорду иштетүү боюнча канча институт бар сиздерде? Жана өкмөт тарабынан мамлекеттик заказ барбы? Кайсы тапшырмалардын үстүндө иштеп атышат алар? Урматтуу Руслан Айтбаевич, ошол биздин министрликке караган 2 илимий изилдөө институту бар. Бул дыйканчылык илимий изилдөө институту, анан Кыргыз жайыт жана мал чарба институту. Булар менен биз ушул 1,5 жылдан бери бизге өткөн, бүгүнкү күндө биздин алдыбызда иштеп атат. Мамлекеттик заказ дегенди биз былтырдан баштап бере баштадык. Мунун бардыгын бүгүн Министерство науки, образования наука аркылуу ал жерде научно-технический совет бар, НТС. Ошо аркылуу алар мындай жактап, анан жумуштарын аткарып атат. 10 секунд. Урматтуу министрим, ушу илим изилдөө институттары жөнүндө сын пикирлер көп. Адистердин арасында дагы илим изилдөө, биздин илим изилдөө академиясы жөнүндө дагы ушуну реформаны караңыздар. Ар жерде иштеп аткандар эмне жасап атат жана